Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаев кармалганы белгилүү болду. Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин үстүнөн даттанган кызматкер жумушунан кол жууду. Мен ошондо айткам, өздүк курамдын азыр 60%, хотя бы 50% мага ишенбөөчүлүк көрсөтпөсө мен өздүк курамдан кечирим сурап туруп кетип калам депчи. Моралдык укугум жок иштегенге десем. Салык кызматы курулуш компанияларга нарк салыгын төлөөгө милдеттендирет. Арзандын шорпосу татыбайт деп, бәле бизде кымбат эчле кача берет элдер. Бирок кийин арзан алып алып, документти нито болуп соттошуп жүргөндөр толуп. Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар. Азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Сиздерге ишеничтүү адистерди сунуштайбыз. Документтердин баардык түрүн жасайбыз. Жаңы келгендерге турак жайга каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, чек арага чыкпастан 3 айга кайра каттап беребиз. Баары мыйзамдын негизинде. Ошондой эле эмгек келишими, макулдуктун ишеничтүүлүгү, медициналык китепче, ИНН, СНИЛС, ДМС, перевод паспорт, черный список текшеребиз. Запрет, штраф регистрация, база текшерүү жана да Вайлверске керектүү документтерди кылабыз. Биздин дарек метро Павелецкая. Байланыш номерибиз +7 977 736 15 87. Сиздерге кызмат көрсөткөн адис Ажы Акбар жигитибиз. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Быйытов. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы өгөй атасы уурдап кетип өлтүргөн 17 жаштагы Дарья Попованын кылмыш иши прокуратуранын көзөмөлүндө экенин билдирди. Башкы көзөмөл органы тергөөчүлөр жетиштүү далилдерди чогултуу үчүн ыкчам чараларды жана тергөө аракеттерин жүргүзүп, бир катар маанилүү экспертизаларды дайындашканы айтылды. Бишкектеги номер 6 мектеп гимназиясынын 11 классында окуган Дарья Попова 30 октябрда сабакка бараткан жолдо жоголуп, кечинде сөөгү Бишкектин четинен табылган. Ал бир үй бүлөнүн жалгыз кызы болчу. Бул факты боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин адам уурдоо жана адам өлтүрүү беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Дарья Попованын өгөй атасы Евгений аттуу адам 30 октябрда Ысык Көл облусунан шектүү катары кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Ал өзүнө кол салганга аракет кылганы кабарланган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаев кармалганы белгилүү болду. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Бакыт Осмоналиев Азаттыкка билдирди. Ал саясатчы кайсы иш менен кармалганы жана кайсы берене менен айып коюлганы азырынча белгисиз экенин айтты. Анын сөзүнө караганда Канатбек Исаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери 20 ноябрда кармаган. Атайын кызмат Канатбек Исаевдин иши тууралуу комментарий бере элек. Исаев Кемпирабад ишине байланыштуу кармалган саясатчы жана активисттер менен чогуу 2022 жылы 23 октябрда камакка алынган. Райондук сот ал 2017 жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Бишкектин 1 май райондук соту 11 январда саясатчынын бөгөт чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгарган. УКМК 2017 жылы Канатбек Исаевди мамлекетте төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен кармаган. Ушул иштин алкагында ал УКМКнын тергөө абагында дээрлик 1 жыл олтурган. 2018 жылы 18 июльда Бишкек шаардык соту аны үй камагына чыгарган. Ал 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин 13 октябрда жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланган. 4 ноябрга чейин спикер болуп иштеп, президенттик шайлоого талапкерлигин койгон үчүн кызматтан кеткен. Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Талгат Өскөналиевдин үстүнөн даттанган Тимур Абдисатар уулу ички иштер органдарынын кызматтан бошотулду. Ал эми райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Талгат Өскөналиев ээлеп турган кызматынан төмөндөтүү менен бошотулду. Мындай чечим ички иштер министрлигинин анын арызын текшерүү үчүн түзүлгөн комиссиянын корутундусуна ылайык чыгарылганын министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Райондук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысынын 2 орун басары
Кадрлар бөлімінің жетекчisi, коомдук коопсуздук кызматынын дагы бир инспектору да кызматынан төмөндөтүү менен алынды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Нурланбек Буркановго орун басарларына жана бир катар жооптуу кызматкерлерине эскертүү жана сөгүш берилген. Ноокат районунун Көкжар аймактык милиция бөлүмүнүн 10дон ашык кызматкери өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, райондук милициянын жетекчиси Талгат Өсканалиевке каршы даттанышкан. Алар мамлекет башчысы Садыр Жапаровга, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке жасаган видео кайрылуусунда Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы менен иштеше албай турганын айтышкан. Тимур Абдисатар уулу райондук милициянын жетекчисин басым кысымга айыптап, кызматкерлерди уставтан тышкары ар түрдүү иштерге жумшап жатканын айткан. Прокуратура органдары мамлекетке келтирилген миллиардтаган зыяндардын ордун толтурууга чоң салым кошууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров прокуратура органдарынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарадагы куттуктоосунда айтты. Мамлекет башчы белгилегендей, прокурорлор мамлекетке келтирилген миллиардтаган зыяндын ордун толтурууда чоң салым кошууда. Ар бириңиздердин көкүрөгүңүздөрдө кылмыштуулукка каршы күрөштө жана коомдун аң сезиминде кылмыш ишин козгоодо ылгап мамиле жасоого жол берилбейт деген принциптер бекем орношу керек. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө катуу болушу кажет, ошол эле учурда адилеттүү да болууга тийиссиздер. Ар бир кылмыш ишинин артында адам тагдыры турганын эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мамлекеттик салык кызматы курулуш компанияларына кошумча нарк салыгын кайрадан киргизүүнү сунуштады. Анда салынган батирдин чарчы метрин $1000 кымбат сатпаган гана курулуш компанияларын кошумча нарк салыгынан бошотуу керектиги айтылган. Бул тууралуу салык кызматынын билдиришти. Буга чейин курулуш компаниялары батирдин баасын арзандатсын деген максатта кошумча нарк салыгынан бошотулган эле. Учурда батирдин баасы чарчы метрине $1000 башталууда. Өлкөдөгү курулуш компанияларына карата кошумча нарк салыгын кайрадан киргизүү боюнча мыйзам долбоор сунушталды. Буга чейин курулуш компаниялары НДС салыгын төлөп келишкен. Бирок ал батирлерди арзандатуу талабы менен төлөөдөн бошотулган. Убакыттын өтүшү менен компаниялар коюлган талапты аткарган эмес. Мындан улам салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдывапов курулуш компанияларды салык төлөөгө милдеттендирүү аракетине киришти. Булар көп батирлүү 12-14 кабат үйлөрдү куруп, салык төлөшпөйт. Сатып жаткан батирлердин чарчы метри $1,500 $3,000 чейин сатылууда. Батирдин чарчы метрине болсо $500-600 гана сарпташат. Неге салык албашыбыз керек? Курулуштан дерлик 2 эсе пайда көрүп жаткан соң салыкты толук түрдө төлөөгө милдеттүү. Учурда Ош шаар боюнча 65 курулуш компания каттоодон өтүп атайын салык төлөйт. 2024 жылдын 2 февралындагы салык кодексине кирген өзгөртүүлөргө ылайык үй курган компания аткарган ишке карата 6% өлчөмдө салык төлөөгө милдеттүү. Жок, курулуш компаниялардын ар бири өзүнүн жана курулган көлөмү, канча жана подрядчик деп коет, аларды кимдерди иштетти, алар салык кошумча нарк салык төлөөчүсүбү же бирдиктүү салыктын негизиндеби, алардын баардык категорияларын карап чыгыш керек. Биз эске сала кетсек, ошол акыркы 4-5 жылда, 3-4 жылда бизде Ош шаарында кескин көбөйүп кетти. Себеби Бишкек шаарынын тегерекчесинде ошол 5 жылдын ичинде жаңы курулуштар башталбайт деген мыйзам талаптарынын негизинде Ош шаарында аябай көп ошол бийик көп кабаттуу үйлөрдү салуу аракеттери башталды. Кыргызстанда курулуп жаткан көп кабаттуу турак жайдагы батирлердин 1 чарчы метр жайгашкан жерине жана тибине жараша $850-900 $1,500-2,000 чейин сатылууда. Курулушчулар мындай нарктын көтөрүлүшү курулуш материалдарынын кымбатташы менен түшүндүрүүдө. Бизде Арбат курулуш компаниясында азыркы учурда бир айдан бери биз баасын көтөрдүк, $950 койдук. Так биз мурда баштаганда котлован малында $800 болгон. Азыр кирпич, арматура бар нерсе кымбат болгонуна себептүү баасы деле көтөрүлөт. Коомчулукта учурда салынып жаткан батирлер сапатсыз деп эсептегендер арбын. Мындан улам курулуш компаниялары казынага салык төлөшү керек дешет. Жок, баалар өтө кымбат. Сапаты эми текшериш керек. Мурдагыдай саж мезгилиндегиндей сапат жок азырча. Бүт зыяндуу нерселер менен куруп атат. Арзандын шорпосу татыбайт деп, бизде кымбат нерселер кача берет элдер. Бирок кийин арзан алып алып, документти нито болуп, соттошуп, оттошуп жүргөндөр толтура.
Салык кызматынын төрагасы эгерде курулуш компаниялар батир баасынын квадрат метрин $1000 ашырбай сатууну кайра колго алса иштешүүгө даяр экенин билдирүүдө. Учурда Ош шаарында 84 көп кабаттуу үй салынып жатат. Үйлөрдүн айрымдарынын толук документтери жок жана мыйзамсыз салынып жаткандыгы аныкталган. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Мамлекеттик ипотека компаниясы куруп жаткан алгачкы батирлер 10 декабрга чейин эксплуатацияга берилет. Аларды электрондук кезекте турган жана үлүштүк курулушка катышкандар алышат. Алгач 2200-гө жакын үй бүлө батир менен камсыздалат. Баалары рынокко жараша коюлууда. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча мамлекеттик ипотека алуу үчүн 38 000 адам кезекте турат. Кененирээк кийинки сюжетте. Өлкөдө турак жайга муктаж үй бүлөлөрдүн катары калың. Алардын бири Наргиза Бутаярова батир алуу арасын көп жылдар бою тартып келет. 3 балалуу эне мектепте 23 жылдан бери мугалим болуп эмгектенет. Буга чейин Ихсан кооперативине 1 800 000 сом төлөп алданып калганын айтат. Аларда үй алууда кепилдик жоктугунан бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекага кезекке туруп үй алсам деген тилекте турат. Жеке компанияларга кайрылып, Ихсанга акчабызды берип койгонбуз. Жок. Анан ошол эми азыркы жаңы закондор чыгып атат госипотека боюнча. Ошого кезекке турайын дегенмен эми мугалимдерге, гос мекемелерде иштегендерге жеңилдиктер жакшы болот деп атат. Ошол алабыз деген үмүттөбүз. Бул сыяктуу өлкө боюнча мамлекеттик ипотека алуу үчүн 38 000 адам кезекте турат. Алар үчүн ипотекалык негизде 42 000 батир курулуп жатат. Алды пайдаланууга берүүгө даяр болуп калды. Аларды электрондук кезекте тургандар жана үлүштүк курулушка катышкандар алышат. Алгач 2200-гө жакын үй бүлө батир менен камсыздалат. 23-жылы биринчи жолу мамлекеттик ипотекалык компания өзү курулуш иштерин баштаган. Буюрса декабрдын 10-на чейин уже биринчи объектилердин берилиши башталат. Кудайым буюрса. Ошол эле мезгилде азыркы сурооңуз калай үлүш менен деген бул очередте тургандардын бүгүнкү күндө алган квартиралары ошол электрон очередте кандай келип аткан болсо, мына ошол таризди алат. Үлүш менен болгондо бул биздин мигранттарыбыздан ошол эле мезгилде мына базарда иштеген жарандарыбыздын суранычы менен үлүштүк негизде бизге мына дополнительный указ чыккан. Мына ошонун негизинде берилет. Батирлердин баалары рынокко жараша коюлууда. Мугалимдер, дарыгерлер үчүн жеңилдиктер каралат. Аларга батирдин чарчы метри $650–750 25 жылга берилет. Рынокко карап туруп баа коюлат. Биздин дагы бир жолу мен сиздерге кайталап коеюн. Урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде бүгүнкү күндө жөнөкөй жарандарыбызга, ошол эле мугалимдерге, творческий адамдарга, врачтарга, ошол очередте турган жарандарыбыз кандай гана локация болбосун, ошол $650–700 тегерегинде 25 жылга без первоначальный взноса, то есть квартираларын алат. Ал эми Ош шаарында мамлекеттик ипотека программасынын алкагында 2 объектиде курулуш жүрүп жатат. Ал Курманжан Датка жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Асман Резиденс номер 1 Ош турак-жай комплекси. Жалпы аянты 1,3 гектарды ээлеген жерге 12 кабаттан турган 8 үй курулууда. Азыркы учурда 8 блоктон башталган. 2 блогубуз 3-чү этажга чыгып калды. Калган 4 блогубуз 1-чи этаж бүтүп атат буюрса. Калган 2 блогубуз фундаменти куюлуп, минус 2-чи этаждардын дуал колонна диафрагмалары, арматуралар токулуп, бетонго даярдалып жатат. Бул жерде азыркы учурда 150 адамга жакын ишчилер жумуш иштейт. Бардыгы Кыргызстан жарандары. Учурда курулуштун алды 3-чү кабатка чейин көтөрүлгөн. Бул турак-жайларды 1,5 жыл ичинде толук бүткөрүү пландалган. Мында батирлердин жалпы саны 528ге жетет. Ар бир блогубуз жер астында минус 2 кабаты бар. Минус 2-чи кабатыбыз автоунааларга паркинг болот. Минус 1-чи кабатыбыз ушул жашоочуларга как кладовая катары берилет. Жер үстүндө 12 кабат үй чөт да. Бардык блогубуз 8 блогубуз тең 12 кабаттуу болот. 2025-тин 4-кварталына тапшырган аракет кылабыз да.
Долбоор үлүштү каржылоо механизмде ишке ашат. Батир алуучулар үйдүн жарым баасын алдын ала төлөөгө мүмкүнчүлүгү болушу шарт. Калган бөлүгүн 15 жылга чейин ипотекалык шартта төлөө каралган. Баасы да жеке компанияларга салыштырмалуу арзан болору белгиленген. Алмагүдерке Байгызы, Мирбек Конубаев, Ош ТВ. Көчмөн Сити турак жай комплекси курулуш компаниянын каражаты жоктугунан мамлекетке берилди. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча Күнтүү айылынын тургундары президентке кат менен кайрылышкан. 2022 жылы жеке компания 31 гектар жерди айыл өкмөттөн ижарага алып, 2000 батирди айылдын жашоочуларына жер үчүн берүүнү убадалаган. Алар 40 чарчы метрди түзгөн бир бөлмөлүү батирлерди бермек. Бирок тилекке каршы комиссиянын текшерүүсүндө ал жерге 2 кабат гана тургузулуп, башка курулуш иштери жүргүзүлгөн эместиги аныкталды. Компанияга 714 үлүш ээси 371 миллион сом төлөгөн. Компания 157 миллион сомун короткон. Биз ошол курулуш компаниянын өкүлдөрүн чакырганда, алар финансы каражаттары жок экендигин айтышты. Мындан улам турак жай комплексин толук куруп берүү үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияга берүү чечими кабыл алынды, деди ал. Түндүк түштүк альтернативдүү жолу келерки жылдын жаз айында ишке берилери маалым болду. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Бекназар Базаралиев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Базаралиевдин айтымында аталган жолдун курулуш иштери 99% бүткөн. Эске салсак, түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушу 2014 жылы башталган. Жол Балыкчы, Кочкор, Арал, Казарман, Жалал-Абад менен өтөт. Жол ишке берилсе, өлкөнүн түштүк аймагындагылар Балыкчыга 6 саатта жетип барышат. Министрлер кабинети көмүрдүн экспортуна убактылуу чектөө киргизди. Тиешелүү токтомго өкмөт башчы Акылбек Жапаров кол койду. Документте көмүрдү ЕЭПтин аймагынан тышкары автоунаа менен алып чыгууга тыюу салынган айтылат. Чечим Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Эркечтам жана Торгарт өткөрүү пункттары аркылуу автомобиль менен ташуусуна тиешелүү эмес. Чектөө 6 айга киргизилген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге жеткирилүүчү маалыматтар азырынча мына ушулар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Ош ТВ менен чогуу калыңыз.